Туура бир жыл мурда 14-15-16 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасына чектеш аймакта Тажикстан Кыргызстанга кол салган. Коңшу өлкөнүн бул чабуулу чек арадагы чырлардын ичинен эң масштабтуусу жана эң кандуусу катары тарыхта калды. 60тан ашуун кыргыз жараны каза болуп, 100 миңден ашуун киши эвакуацияланган. Набыт болгондордун 49-у аскер кызматкери. Анын арасынан 28-и бойдок жигиттер эле. Чегарачылардын объекттеринен тышкары жарандык объекттер өртөлүп, талкаланган. Бул биринчи жолкусу эмес эле. 2021 жылдын апрелинде да Тажикстандын куралдуу күчтөрү агрессия жасап, анын кесепетинен 36 кыргыз жараны курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилген болчу. Супер ТВ бул каргашалуу окуяларды чагылдырып, кол салуудан жабыркагандарга микрофон сунган. Бүгүн микрофонубузду депутаттарга сундук. Бийлик бул окуя боюнча кандай сабак чыгарат, аны сокурга көз түскөндөй көрүнүп турат. Эгерде Кыргыз-Тажик чек арасы бекитилмейин, дагы мындай нерселер боло бериши күтүлүүдө турабы, мүмкүн. Ошон үчүн азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан учуру. Сүйлөшүүлөр аягына чыгышы керек. Мына 1 жыл болуп атат. Аягына чыгып, өзүбүздүн чек арабыз бекемделип, калгандан кийин анан ошого баягы мурунку көз караштар кайталанбайт деген ойдобуз. Мен ойлойм, мындан кандайса негизги сабак согуш бул реалдуу нерсе экенин биринчиден ошондой сабак алды дейм. Экинчиден дайыма согушка даяр болуп туруш керек экенин. Ушул эки нерсени мен ойлойм. Сабак алды, анан кийин границалардагы жашаган элдерди жашоо шартын көтөрүш керек экен деген жыйынтыкка келдим сабак. Ошол жерден бүгүнкү күндө чек аралар чечилбегендиктен ал жерде мындайча айтканда чек араны ошол жерде жашаган эл карап турган анык түшүндү. Ошондуктан азыркы күндө ошол элге жакшы көңүл буруп атат деп ойлойм. Мен мындан кийин дагы көңүл буруш керек экен, ошол сабакты алды деп ойлойм. Эми чындыгында туура айтасыз, 1 жыл убакытында бат эле өтүп кетти. Бирок кайсы бир деңгээлде ошол жагымсыз окуядан кийин бийлик дагы өзүнүн ички позициясын бекемдеп, дипломатиялык жолдор менен ар кандай мисалы жолугушуулардын негизинде бир топ эки өлкөнүн кайсы бир деңгээлде мамилеси чыңалды. Мына бүгүнкү күндө деле биздин урматтуу президентибиз Тажикстан чакыруусу менен кетпедиби? Ал дагы болсо кайсы бир деңгээлде мындай компромисске келип, сүйлөшүү жолдору менен гана чечиле турган мамилелердин бир көрүнүшү деп баласак болот да. Тажикстандын эмеси бизге өтө чоң сабак чыгарганга бизге түрткү болду. Мындан биз мына укук коргоо органдарынын, биздин куралдуу күчтөрдүн техникалык потенциалын жогорулата алдык. Ошол эле мезгилде биз армияны жанагы эмеде макал бар го, армияны бакпасаң деги башка өлкөнүн армиясын багасың дегендей болуп, биз армияны дагы жабдуулар менен жабдуу боюнча, ошондой эле аларды санын көбөйтүү боюнча бизде аябай чаралар көп эле болду. Мен бюджет комитетинин депутаты катарында ошол жерден бөлүнгөн акчалардын көпчүлүгү ошо коргоо жагына бөлүндү. Бул биздин ошол согуштан жыйынтык чыгарганыбыз деп ойлойм. Кыргыз-Тажик чек арасында каргашалуу кандуу окуяга 1 жыл болду азыркы учурда. Билгем жакшы эле азыр өзгөчө Баткен областында жакшы иштерди кылышып атат. Чек ара статусунда карашып, бүт бардык керектүү жабдыктар менен камсыз кылып атат. СОС объекттер курулуп атат. Эч кандай маселе жок, абдан жакшы кетип атат. Мен өзүм да барып көрүп келдим. Биздин чек ара кызматкерлеринде да жакшы үйлөрдү курушуп, бүт керектүү бардык нерсе менен камсыз кылышып атат да. Тажикстандын кол салуусуна 1 жыл болду. Биз
Biz эми ар качан өзүбүздүн мамлекетибизге даяр турушубуз керек. Эч качан эми азыркы ушундай бир кооптуу мал болуп атат да, азыр эч качан мындан кийинки ошол жерде мына Баткенде 2 жолу кагылышуу болуп, биздин жарандарыбыз ошол жерде канчасы көз жумду, канча деген жарандарыбыз, аскер кызматкерлерибиз. Ошондуктан мен айтат элем, биз ар дайым өзүбүздүн чек араларыбызды мындан ары бекемдешибиз керек. Ал жерге кандай гана каражаттар кетпесин, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн чек арабызды бекемдеп алышыбыз керек дагы. Анан кайсы жерде биздин ошол жерде конфликт болуп аткан жерибизде мындай мамлекет жактан көбүрөөк көңүлдү ошол жака бурулуп, ошол салымдарыбыздын баарын ошол жака коюшубуз керек да, эң негизгиси. Эми мындай нерсе кайталанбасын, элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болушун тилейт элек. Ошо эми негизги bundan ары дагы өзүбүздүн аскерлерибизди, армиябызды күчөтүп, биз ар дайым өзүбүздүн армиябызды, аскер кызматкерлерибизди эчтекеден кем кылбай, жакшы багып кармашыбыз керек деп айтат элем да. Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусуна туура 1 жыл болду. Былтыр 14-сентябрь болчу. Бийлик мындан кандай сабак чыгардыбы негизи эле? Ой, знаете, я сейчас вот не имею права дать такую оценку по поводу Бийлик боюнча, потому что мы не располагаем всеми материалами. Сейчас же есть рабочая правительственная группа, этим вопросом занимается. Это очень такой, я вам хочу сказать, очень тонкий политический вопрос, и я, к сожалению, не могу дать оценку. Албетте, биздин каргашалуу окуя болгонуна 1 жыл болуп отурат. Бардыгыбыз ичтен сыздап, айыкчам ненелер, канча биздин улдарыбыз каза болду өзүбүздүн жерибиз үчүн. Мындан сырткары мына ошол талаш тартыш болуп жаткан жерге ушул күнгө чейин мамлекеттик сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына бүгүн эле болсо мына биздин өзүбүздүн өлкө башчыбыз Тажикстанга чыгып кетти. Албетте бул деген мына эки элдин ортосунда чечилбей жаткан биздин чек ара маселелерди сүйлөшүүнүн алкагында жолугушууларды болуп атат деп эсептейм. 1 жылдан кийинки чыгарган сабагы биринчиден мындай капыстан кол салууларга биз даяр болуш экенибизди түшүндүк да. Бул деген эми муну ачык эле айтыш керек, бул агрессия болгон сунукпа. Ушул убактагы өтүп кеткен мекен үчүн, чек ара үчүн жанын берген биздин эр азамат жигиттерибизге дагы бир жолу учурдан пайдаланып ошолордун жакындарына терең кайрылууну көңүл айтам. Бирок биздин ар бир жараныбыздын, ар бир ата уулубуздун, ар бир мен Кыргызстандын жигитимин деген балдарыбыздын бардыгы мындай капыстан келген коогаланга даяр болуш керегибизди түшүндүк. Бирок мына дүйнөлүк коомчулукта да көп жерде болуп атат. Мына Россия менен Украина кандай болуп атат. Ошол эле башчыкта дагы турмуштук табияттын каталдыктары болуп атат дегендей биз ар бирибиз кыйынчылыкка даяр болушубуз керек. Ошол учурда элибизге, журтубузга тынччылык жана өнүгүү калып кетели.